Ооба, чындыгын комуз укканга болбойт. Музыканын шариятыбызда арам деп билет. Бирок мына комуз маселеси боюнча мен өзү угуп жүрөм. Айтыштарды, башкаларды алыны жеңишпей жатагалуу угам, урматтуу бир тууганым. Эми бул мындай да тууганым. Ошол жанагы комуз бул башка бир эменин коштоосунда эмес болуп, анан адамды бийлетип жибербей турган мындай бир адам комуз укканда мындай эргип бийлеп барып бирөөнү баса калып зорттоп жибере тургандай бир мындай делебесин козгобойт деген сөз да бул адамды бир акыл эстүүлүккө, токтоолукка түртө турган гана күүлөр. Ошол себептен мен муну мындай бир болбойт деп айтпас элем. Анткени пайгамбарыбыздын убагында жанагыдай барабан сыяктуу дуф деп коет, ошону жанагыдай эме кылып колдонуп, ошентип кыздар бийлегенде пайгамбарыбыз тыйган эмес. Демек, бир аспаптан чыккан музыканын түрү болуп, бул жөнөкөй болсо, анда бул тыйылбаш керек деген мен ишенимди карманган болор.